Таң эрте Борбордук аянтка аралыкка чуркоого катышуу үчүн жүздөгөн жарандар чогулушту. Иш-чара бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнүнө карата уюштурулуп, мекеме ишканалардын саламаттык сактоо тармагынын кызматкерлери жана шаар тургундары катышты. Биз бүт элибизди ден соолуктуу болуңуздар, ден соолугуңузду бекем кылыңыздар деген лозунг менен чакырып атабыз. Биздин лозунгубуз бүгүнкү күнү бул менин ден соолугум, менин укугум. Эмне үчүн биз бул иш-чараны өткөрүп жатабыз? Бул биздин элибизге, калкыбызга ден соолуктун маанилүүлүгү боюнча айтып берүү. 400 метр аралыкка алгач 55 жаштан жогорку аялдар жана эркектер өзүнчө чуркап өтүштү. Алар жаш өзгөчөлүгүнө карабай активдүү катышып, чарчоо же кыйналуу сезими болбогонун айтышты. Карган сайын адам движение кылып турса, чуркоо өтө адамдын ден соолугуна пайдалуу. Бул баардык оорудан сактана движение кылып турса. Бул деген сергек жашоону өнүктүрүү, сергек жашоону пропагандалоо болуп эсептелинет. Ошон үчүн элдин баардыгына чуркагыла, ден соолуңарды бекемдегиле демекчи. Бүгүн 55+ деген катарында мен чуркадым. Аябай сонун сезимдер болуп атат. Бирок мен дайым эле спорт менен алектенем. Катышуучулар жалпысынан жаш курагына жараша 4 топко бөлүнүп чуркашты. Аларды баары колдоп сүрөп турушту. Иш-чарага катышкан адистер чуркоо оорунун алдын алып, дени сак жашоого өбөлгө болоорун белгилешти. Соңунда алдыга озуп чыгып, жеңишке жетишкендерге белектер, дипломдор тапшырылды. Бүгүнкү келген катышуучулар өтө активдүү катышып беришти. Адам саны көп, ар бир категорияга адамдар көп катышып, дагы уюштуруп берүүнү суранып жатышат. Саамалык менин ден соолугум, менин укугум деп аталып, анын алкагында катышуучулар акысыз медициналык текшерүүдөн өтүүсүнө да шарт түзүлдү. Көпчүлүк кан басымы, баш оорусун текшертип кеңеш алса, айрымдар ВИЧ/СПИД оорусуна тест тапшырууга да үлгүрүштү. Самара Асанова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.